12-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Баткенде 2 жашар кызды сабоого шектелип өгөй атасы кармалды. Милициянын 12-июндагы маалыматына ылайык денесинен жаракат алган 2 жашар кыз 7-июнда облустук оорукананын сыныктар бөлүмүнө келип түшкөн. Окуя каттоого алынып, уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыздын тайниси милицияга арыз жазган. Шектүү катары Бужум айылынын 40 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Турмуш басылмасынын маалыматына ылайык кыздын тубаса майыптыгы бар, баса албайт. Ата-энеси аны бастырууга аракет кылып жатканда кыз жерге башы менен бир нече ирет кулаган. 7-июнда да бастырууга аракет кылып жатканда кыз тилин тиштеп, эс учун жоготуп, ооруканага жеткирилген. Бейтапкананын жетекчисинин орун басары Курманбек Дыйканов кыз ооруканага түшкөн учурда дем алуусу кыйындап, дене табы көтөрүлүп, мээси чайкалып, колу башы көк ала болгонун билдирген. Азыр кыз жандандыруу бөлүмүндө, абалы оор. Бишкекте соодагерлер кайрадан акцияга чыкты. Салык кызматы базарларды текшерүүнү токтотту. 12-июнда Дордой Моторс Ош базары жана Азиз базарынын соодагерлери нааразычылык билдирип, калаадагы Максим Горький атындагы бакчага чогулду. Алар электрондук коштомо кагаз жана электрондук эсеп фактурасын, айрымдары көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршы экенин айтып, патент системасын калтырууну талап кылышууда. Соодагерлер менен салык кызматынын өкүлдөрү жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мекеменин басма сөз кызматы базарларда салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүү 1-январга чейин токтотулганын кабарлады. Жаңы жылга чейин салык кызматы текшерүүлөрдү жүргүзбөйт жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды колдонбогондорго административдик айып салбайт дешти мекемеден. Буга чейин 2 күн катар менен Дордой Моторс жана Ош базарынын соодагерлери акцияга чыккан. Алар убактылуу иш таштаганы да айтылган. Бул маселе өткөн жылы да көтөрүлүп, бир нече ири базардын соодагерлери митингге чыккан. Анда алар патент системасын калтырууну талап кылышкан. Жогорку кеңеш эмгек министри кызматына Жылдыз Полотованын талапкерлигин жактырды. Мындай чечимди парламент депутаттары 12-июндагы жыйында кабыл алышты. Буга чейин Полотова эмгек министринин орун басары болгон. 7-июнда президент аны эмгек министринин милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Анткени министр Гүлнара Баатырова башка ишке өткөнүнө байланыштуу кызматтан кеткен. Жогорку кеңештин депутаттарына сессия аяктаганга чейин чет өлкөгө чыгууга чектөө киргизилди. Төрага Нурланбек Шакиев Жогорку кеңештин 12-июндагы жыйынында сессиянын аякташына 5 гана жыйын калганын эске салып, кесиптештеринен аларга активдүү катышууну суранды. Калган жыйында өлкө үчүн, эл үчүн, мамлекеттин тагдыры үчүн кабыл алына турган маанилүү мыйзам долбоорлору, документтер бар. Барыңыздар активдүү катышып, иштеп бериңиздер. Ушул дүйшөмбүдөн баштап бардык чет өлкөлүк иш сапарларга чек коюлду. Өтө маанилүү 1-2 эле болбосо баарын токтотобуз. 3 жума активдүү иштеп, каникулга чейин мамлекеттин тагдырын чече турган мыйзамдарга активдүү катышып берүүңүздөрдү суранам, деди ал. Жогорку кеңештин учурдагы сессиясы июнь айынын аягында аяктайт. Эл өкүлдөрү 1-июлдан баштап каникулга кетишет. Дүйнө чемпионатына тандоо. Кыргызстан Оман менен тең чыгып, кийинки баскычка өттү. 11-июнда Омандын Максат шаарында 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндары өттү. Кыргызстандын улуттук курамасы менен Омандын беттеши 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Эсепти ачкан топту оюндун 19-мүнөтүндө Элдияр Зарыпбеков киргизди. Ал эми беттештин 57-мүнөтүндө атаңдаштын урулган соккусу Эржан Токотаевке тийип, Кыргызстандын дарбазасына гол кирип, эсеп теңелди. Оман менен тең чыгуу менен Кыргызстандын Д тайпасында 2-нчи орунга ээ болуп, тарыхта 1-нчи жолу дүйнө чемпионатына тандоонун 3-чү баскычына жана 2027 жылкы Азия кубогуна жолдомо алды. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты 2026 жылы АКШ, Мексика жана Канаданын 16 шаарында өтөт. Ага 48 курама катышат. Бул мелдешке тандоо өткөн жылдын сентябрында башталган. 2026 жылдын мартында аяктайт. Ал эми чемпионатка Азия өлкөлөрүнүн 8 тайпа жолдомо алат. Тандоо оюндары 5 этаптан турат.